Assalamu alaikum dostlar, barыңыздарга жагымдуу кеч. Бүгүн буюрса жакшы игра болот деп мен ишенем. Буюрса биздин лоббибизге 96 адам 25 команда тобу менен катышууда. Анда эмесе жигиттер алдында өтө ийгиликтүү жана жакшы игра болот деп мен ишенем. Андыктан сиздер колуңуздардан келишинче акырына чейин көрүүңүздөрдү мен өтүнүп кетем. Достор, ошентип мен көбүнчө стримди кылбай жатам. Сиздер кадеттесиздер. Колдон келишинче көп тартканга аракет кылып жатам. Бир аз себептерге байланыштуу мен стримди токтотуп, ара-арада токтотуп туруп калып жатам. Достор, сиздерге жаңылыгым бар. Мен буюрса подписчигим 200ге жетти. 200ге жеткенде мен Real Pass ойнотоюн деген ниетим бар болчу. Жигиттер, сиздерге мен суроом, Real Pass ойното турган болсом кандай болот? Эгерде Real Pass ойнотконум жакшыбы же сиздерге холодное оружие акча менен ачылуучу холодное оружиянан 5 штук ачып берсем болобу? 5 күн подряд кандай дейсиздер? Өзүңүздөр көргөндөй эле холодное оружие ойносо негедир кызык, өзүнчө эле бир башкача. Буга чейин холодное оружие ойногондор деле бар. Мен үчүн өтө жагымдуу. Холодное оружияны өзүңүздөр каалаган болсоңуздар, менин комментарийима сөзсүз жазып кетиңиздер. Холодное оружие болсун дегендер болсун деп жазгыла. Эгерде холодное оружие эмес, жөн эле Real Pass ойнотосун деп жаза тургандар болсо, анда жок деген жазууну калтырып кетсеңиздер, мен ошолордун санын эсептеп, полный сиздерге мен кайсынын саны көбүрөөк болгон болсо ошого жараша мен холодное оружие скоротка менен же болбосо мен сиздерге Real Pass бир жолу болсо да ойнотуп коем. Real Pass ойногонго мисалы бизде күчтүү командалар көп болуп жатат. Араңыздарда көбү жеңе албай калышыңыздар да мүмкүн демекчимин. Анткени бир эки адамдын телефону бир аз слабыйраак болуп калат. Буга чейин слабыйраак болуп калганына байланыштуу достор, сиздерге холодное оружияны ачып берейинби деп просто мен өзүм ниет кылганым. Өзүңүздөр билгендей эле оба же или жок деген суроо жазууну жазып кетсеңиздер, мен ошого карап мен иш тутам. Анда эмесе сиздерге ийгилик жигиттер, мен колдон келишинче жакшы видеону тартып сиздерге тартуулоонго аракет кылам. Тип айланада карап коебуз, айланада эмнелер болуп жатат. Арыжыкка түшкөндө көрүп жатасыздар, школдо бул жакта адамдар көп экен, бирок бири-бирине жакын эместигине байланыштуу герге пулду такканга көбүрөөк аракет кылабыз. Могул мостто дагы бир аз потрошим болуптур, бирок алыстап бара жатышат. Көбүрөөк ушул герге пулда адам көп экен. Андыктан сиздерге герге пулда кимдер бар, кимдер кандай атышууда, ошолордун баарын сиздерге билдирип койсом болот. Азыр өзүңүздөр экранга чыккан адамды көрдүңүздөр, азыр өзүнүн колу менен түшүрүп койду бирөөнү, өтө бул дагы бир мындайча айтканда шермендечилик деп койсом деле болот. Же болбосо экөө тең бири-бирине атакасы колу менен болгон. Жигиттер, ошентип бул жерде 5-команда менен 1-команда кошулуп калып, 5-команданын экөөсүн түшүрүп салды. Бул жерде 5-команданын дагы бир шериги бар экен. Сайфо деген жигит, бул деле менин досум болот. Өтө жакшы игрок десем болот. Анткени буга чейин көптөгөн ийгиликтерге жетишип жүргөнбүз. Өзүңүздөр билгендей эле менин көп эле тааныштарым бар бул жерде. Бир аз алыстап калган экен, балким автомат издеп алысыраакка чыгып калыптыр. Анда эмесе бул үйлөргө кайтабыз. Үйлөрдө 15-команда менен 6-командалар жолугуда. 6-команда менен 15-команданы 2 слот толуу экен. 4 адам 6-командадан бирөөсү карап турат. Көрөбүз жигиттер. Командаларга көбүнчө ат койгонго аракет кылайын, анткени 6 жана 6-командадан бирөөнү түшүрүп салды. Эми кандай болот? Балким Давид Эцлат экинчиси жүгүрүп келүүдө, бул жактан дагы бирөөсү тамай сокулар менен атууда. Ошончо 15-команда полный эле бар эле чогулганга аракет кылып жатышат. 6-командадан бирөө наркы общага жакта экен, дагы бирөөсү наркы жакта жүрөт. Бул жерде 6-командадан 2 эле адам уже 15-команданы кыйла өзүнө келтире салды.
Ошентип көргөнүңүздөй эле экөөнү түшүрүп салды. Өтө мыкты игроктор экен десем жаңылышпайм. Анткени экөөнү түшүрүп салган бул лоббиде өтө кыйын. Уже 15 командадан бирөө гана калды. Бирөөсү жыгылууда. Эми кандай кылат алдында дагы көрөсүздөр жигиттер. Ой, тура келбей калды. Анткени нарактан 6 команданын дагы бирөөсү жыгытты. Анда эмесе дагы башка игрокторго кошулабыз. 6 команданын азыр алдыга жана биринчи топ-1 алганга бир аз болсо да мүмкүнчүлүк туулду. Башында жакшы кеткен болсо, аягына чейин жакшы кеткенге аракет кылып жатышат. Анткени башында дух бир аз болсо да көтөрүлөт. Бул жакта Сайфо деген жигит биринчи команда менен токунош келди. Булар көпкө чейин чогулганына байланыштуу, башкаларга өткөнгө аракет кылабыз. Бул жана 24-команда, жана 18-команда жана 20-командалар кошулууда экен. 20-команда булар өтө мыкты команда десем болот. Анткени буга чейин көптөгөн играларда биринчи орунду алып, ушул лоббиде биринчи орун. Өтө жакшы. Өзү ошол жактан чыкканды байкабай калса дагы алдынан чыккан адамды өлтүрүп коюп, бул дагы өтө мыкты игроктордун катарына киргендерин билинип турат. Эмо Король дейт, бул да өтө күчтүү игрок. Алар өздөрү бирге байланышып алыптыр. Анткени буга чейин көптөгөн игіліктерге жетишкен игроктор. Достор, менде бир аз интернет сылабы болчулат, ошондуктан сиздер капа этпейсиздер. Бир аз сиздерге кага болуш үчүн дагы бир-эки нерселерди айта кетейин. Достор, бизде менден бир аз музыка чыгып аткан болушу мүмкүн, бирок мага улбай жатат анча. Мен анткени наушникте отурам. Биздин кошунабыздын үйүндө вечер болуп аткан. 2002-лер быйыл өмүрдө бүтө албай калган жигиттер. Силер ыйладыңарго, силердин бирөөңөр силерге так сөздөн адашып кеттим го. 2002-лер вечер кылып жатышыптыр. Кыздардын балдарын чогултуп алып, кошунам үйүндө вечер кылып жатышыптыр. Байкашымча. Анда эмесе 24 жана 20 командаларды байкайлы. Достор, бир аз тамагым ооруп жатат, кап этпейсиздер. Ошон үчүн дагы көбүнчө татпаганга аракет кылдым. 24 командадан бирөөсү эңкейди, алдында дагы көрөбүз. 20 командадан экөө эңкейиптир. Ошентип мен телефонума бир звонок келип калды, ошентип чалбаганга аракет кылыңыздар, достор. Мага бир аз болсо дагы айтып бересиңер. 20 команданы 24 команда мындайча айтканда оңой эле алып койду деп айтам. Анткени 20 команда бир өтө эле слабыйлык кылып койду деп ойлойм. Көргөнүңүздөрдөй эле бирөөсүн гана тынчыткан боюнча ошодон опчу эле тынчып калды. Анда эсе башка команданы да көргөнгө аракет кылабыз. Бул жерде школда адамды көрүп атсыздар, өтө адамдар көп экен. Бул жерде ким тирик чыгып кетет? Өтө күчтүү игроктор чыгып кете алат. Бул жерде кимдер бар экен мен тааныган жигиттерден? Так. Игроктор көп, 11-15-чи, 15-чи эмес, 25-чи жана 23-чү командалар экен. Көргөнүңүздөрдөй эле экинчи команда бул жакта жүрөт. Бул жерден 7-чи команда бастыруу барууна барын тынчтык кое тургансып дагы көрөбүз. Балким 7-чи команда барын эле тынчтаттыр, алдында дагы көрө жатарбыз. Бул жерде СКС мен 11-чи командадан бирөөсү байлап турат. 11-чи командадан СКСтин шериги уже эңкейиптир. Ага тургузганы келеби или жокпу? Бул жерде ошентип 7-чи команда дагы бир аз жандары азайган боюнча нары карап катышыптыр. Значит, бул жерде адам көп экенин олар байкаган жок. Барып биз дали өлтүрүп салабыз деген ой менен келишкен, бирок адам көптүгүнөн кайра арттарына катышкан. Бул жерде кимдер бар экен? 23-чү командадан так Курут Кейжи дейт. Курут Кейжи, бул биздин лоббибиздин эң
күчтүү игрокторунун бири десем болот. Анткени буга чейин көптөгөн ийгиликтерге жетишкен, 20 уюштага чейин апарган жигит десем болот. Агент деген жигит деле бир өтө мыкты жигит. Карабыз алдында дагы эми 25 команда бастырып келүүдө. 25 командадан бирөөсүн түшүрдү. Kaç 25. komanda уже birisi öldü. Жыйырма бешинчи команда уже почти баары тынчып калгандай. Biraz байкашымча көбүнө үлгүрбөй калып жатам. Ошондо 25 команданы баары эле тынчты десем болот. Анткени бул жерде өтө күчтүү игрок Курт деген жигит бар. Бири-биринин атышууда. Кандай Курт канча убийство кылыптыр? 3 убийство. 11 командадан бирөө калган экен, ал 3 убийство. 7 командадан дагы бирөө калыптыр, ал 0 убийство менен жүрөт. Анда эмесе экинчи жок. 7 команда канча убийство экенин билбей калдым. Ал 7 команда келип кайра барган боюнча ошол жерде катыгандай туруп ошол жерде жок болушту. Аны мен байкабай калдым. Жигиттер ошон үчүн көбүнчө жакшы ойногонго аракет кылыңыздар. Мен сиздерге эч качан жаман дебейм. Сиздер деле колдон келишинче жакшы ойноп жатасыздар. Бул лоббиде ойнош үчүн өтө адам тактик жана өтө жакшы ойногонго аракет кылыш керек. Эптеп ойногонго болбойт. Анда эмесе бул жакта, северный жакта атыш болуп жатат экен. Анда эмесе ошол жака жылайлы. Бул жерде 14 командадан общий эле тынчып салгыдай. Уже 14 командадан бирөө тынчып, Нургазы деген жигит уже ал деген кейип калыптыр. Бул жерде башка командалар деле болсо керек эле, башка командалар уже алар деле жок. Бул жерде 14 команда машинада отурат экен, аны кандай байкабай калды. Эми ОБК балким көрбөй калган чыгар. Буга чейин өзү деле мындай нерселер көп эле өзүбүзгө неме болуп турат. Байланыш эле болуп турат. Башыбыздан өткөн дегендей. Музыканы көрүп атасыздар жигиттер. Мага деле угула кетти. 2002-лер өрт го быйыл. Алдынан чыккан сого эле уруп эле PUBG'ден болсо PUBG'ден анткени аларга быйыл карантиндин аркасынан көп эле ийгиликсиз болуп кетти деп мен ойлойм. Бирок 20 жылдык жана 10 жылдыктардын жанаракта сүйлөгөндөрүн көрдүм. Алар айчкандай мындай дешет. Биз акча чогултпайбыз, бизге 20 жылдык болгон жок. 20 жылдыктар чогултпаса бизди чогултпайбыз деген сөздөрдү уктум. Ошентип өзүбүздүн играга сөзүбүздү бөлөлү. Достор, көргөнүңүздөй эле мен да өтө интернет сылабым. Мен айыл жактамын. Бир аз болсо да шаарда болгондо интернет бир аз болсо да жакшы иштейм. Көбүнчө ушундай тартылган видеолорду мен буга чейин кыркып салам. Анткени некачественный видео тартылган болсо көп көрбөгөнгө аракет кылат. Көп көрбөйт дегенде мындайча айткандачы. Ошон үчүн достор аларды кыркып мен буга чейин киргизип жүргөм, бирок бүгүн мен баарын эле киргизгенге көбүрөөк аракет кылдым. Достор, арада мен ката сүйлөп кое турган болсом, кап этпейсиздер. Анткени мынтип сүйлөө ар бир эле адамдын колунан келе бербейт деп мен ойлойм. Анткени мен өзүм деле ушул нерсеге канчалаган күнүмдү сарптап, канчалаган убактымды сарптап сүйлөгөнгө аракет кылып мен деле чыгып жатам. Анан мен бир аз күлүп же болбосо мен сүйлөгөн сөздөрүмөн катачылык таба турган болсоңуздар, мен деле өзүмө жараша сүйлөгөнгө аракет кылып жатканыма байланыштуу сиздер деле түшүнүп коюңуздарды өтүнүп кетет элем. Бул жерде 19 команданын 14 жок 16 команда тынчты. Өзүңүздөр көргөндөй эле бул жерге жакшы комментарий бере албай калдым. Анткени бул жерде акыркы финалный оюн болуп элек чыгарып болчу. Ошентип 3 команда менен 12 команда жолугуп калууда. 3 командадан 3-өө, 12 командадан 2 бар, 4 бар экен. Ошон үчүн достор аларды кыркып мен буга чейин киргизип жүргөм, бирок бүгүн мен баарын эле киргизгенге көбүрөөк аракет кылдым. Ошентип өзүбүздүн играга сөзүбүздү бөлөлү. Достор,
Булардын атышысы көпкө чыгылатыган окшойт. Дагы бир аз күзөтө турайлычы, эмнелер болот алдында. Мына Доске Брюсселин 1x менен жана баягындай жаңы чыккан обновлениеден кийин чыккан немени да улап алып турган, өзүңүздөр көргөндөй. Ошентип башка жакта атышуу болуп жаткан экен, ошол жакка жылбасак болбойт. Бул жерде көпкө чейин туруп калганга туруп кала тургансып турабыз. Достор, ушинтип телефон керек катып калат. Ушундай жерлерин көбүнчө кыркам мен. Бирок бүгүн кыркпаганга көбүрөөк аракет кылдым. Жок, мындай айтканда вообще кыркпадым. 30 мүнөттүк видеону буюрса, бүгүн киргизсем, буюрса эртең саатка буюрса чыгып калат. Ошондой жагымдуу күн кечке көрөсүздөр. Ошондой өтө кызуу болду, өтө катуу батырашууда. Жерде ошентип 24-команда Эмо БКлар жүргөн болчу экен. Эмо БКлар да өтө мыкты игроктор. 6-командадан 2, 9-командадан 3. 9-командадан бирөө түштү уже. Анда акырга чейин табит ете салат деп мен ойлойм. Анткени уже бирөөсү алыстап кетиптир. Жок, 9-командадан 2 эле болчу экен. Аны мен 3 деп айта алыпмын. 10-команда жакындашып атыптыр. 10-команда бир аз алысыракта буларга аракет кылып жатышат. Ошентип буларга бир команда жолугуда кандай болот алдында дагы көрөчүлөр жигиттер. Ой, ушинтип бастырып калган өтө жаман, анткени бастырып калган убакта эч качан адам жеңе албайт. Бастырган учурда кайсыл убакта бастырат. Бул нерсе көбүнчө бирөөсү же болбосо экөөсүн түшүрүп алып, андан кийин бастырып барса болот да. Эгерде жөн эле турган жерден бастырып барып ат чыга алам деген бул өтө бир неме десем болот. Шофёрдун мындай жатканда машинаны айдаган адамдын өтө күчтүү, өтө жаман катачылыгы деп айтсам болот. Мен деле бирок өтө эле күчтүү игрок эмесмин, бирок мен деле колдон келишинче эле жакшы ойногонго аракет кылам. Балким сиздер өтө жакшы игроктурсуздар, көрүп жаттым. Менин сүйлөгөн сөздөрүмөн катачылык таап, башкача ойлооңуздар да болуп калышы мүмкүн, бирок мен деле колуман келишинче өзүмдүн билишимче айтканга аракет кылам. Бул жерде Эмо БК дегенди нарактан 10-командадан бирөөсү уже түшүрүп салыптыр. 10-команда бир аз жакыныраак болчу окшойт. Бул жерден 24-командадан жана 6-командадан бирөө түшкөн, 24-командадан дагы бирөө түшкөн. 24-командадан 3, бирөөсү эңкейген. Onu тургузганга аракет кылып тургузушту. Ошентип бул жерде 10-командадан 2, 24-командадан ой, тамай сокулардан берип анда бирөөсүн түшүрүп салды. Бул жигит биздин лоббибизге жаңы кошулган жигит, анткени бул деле өтө күчтүү игрок десем чаңылышпайм, өзүңүздөр көргөндөй эле. Бул жакта ошентип өзүңүздөр көргөндөй эле азыр 3-слот, 12-слотту бүт тамыры менен жок кылганды өзүңүздөр байкадыңыздар. Мен бирок барып ошону көргөнгө үлгүрбөй калам кээдечи жигиттер. Ошон үчүн тартпай калсам сиздер менен капа этпейсиздер. Сиздерде 3-слот, сиздерди мен сыйлайм, анткени силерди тартпай калдым, бирок аларды силер түп тамыры менен жок кылдыңар. Балким сиздердин турган жериңер жакшыдыр болчу. Сиздер эмнеге дегенде буга чейин үйдүн атырабында жүргөн жигиттер элеңер. Dostlar, aldığımda öte kızı игра жүрдү. Машинанын боягы кимде бар экен? Кимдин машинасы боёлгон? Зона жылып келүүдө, зонага карап жылуу керек, анткени зона бара-бара катуу кыса баштайт, өзүңүздөр билгендей эле. Бул жерде баги жана машина наракта УАЗик турат.
Kayсы менен адамдар, кайсы менен жылы keçи дагы алдында дагы көрөбүз. Башка жерлер картадан караганда эле бардык жерлерде тынчтай, ушул жерде бир адамга толуу жерлер экен. 6 команданын 0 жигит өтөт. Күчтүү игрок экен десем жаңылышпайм. Неге дегенде буга чейин түрүүлөй калып жалгыз болсо дагы буларга каршы чыгууда. 6 команда жок, 24 командадан 0 KGZ Серес деген жигитти көрүп атсыздар. Өтө тактикалуу жигит экен. Ал атып аткан болсо сразу жата калып атып жатат. Бул деле өтө өзүнүн 6 команда. Ошентип 6 командада ошентип мактап отурсаң мардайып осура калды. Kurut 23, Kurut KG. Бул жигит бул жакта тире калыптыр. Бул убакка чейин ийгиликтерге жетишип келатканын өзүбүз деле көрүп жатабыз жигиттер. Ошончо 3 команда менен 23 командалар жолугууда. Бирөөсү байлап турууда, бирөөсү уже катып калыптыр. Эмне болот алдында? Кээде телефон уже 23 команданын бирөөсү түштү. Бул жерде 24 команда зонага жакындап келип, Kurut KG өзүнүн да бир тууган боорлор менен атышууда, эми кандай болот? Ошентип жигиттер акыркы немелерин айтып коеюн. 12 команда, 5 команда 12 адам калды. Өтө кызык болууда. Алдында да көрөсүздөр жигиттер бул жерде зонага шашылгандар көп болуп жатат. Ошентип 3 командадан бирөө дагы түштү. Жок, бул жерде 3 командадан 3 болчу экен. Мен аны көрбөй калыпмын. Көргөнүздөр эле Агент KG деген жигит 3 команданын бирөөсүн түшүрүп салды. Акырында чейин Давид салдым деп айтканда. Ким кандай тактика менен ойноп жатат? Өзүңүздөр байкагандай эле, бул жерде өтө күчтүү игроктор. Ошентип 24 команда бир аз зонанын ортосунда жылууга аракет кылып жатышат. 3 команда зонага келгенге аракет кылып жатат. Эң безопасностуу жерге келди десем жаңылышпайм. Алдында 10 эле адам жана 4 эле команда калды. Достор, көбүнчө дропко силер жакындабайсыңар. Ушундай кызыл дроп турган неге дегенде адам ошол жерде көбүрөөк азыраак болот. Силер өзүңүздөр көргөндөй эле дроптон эч адам көрбөйм мен. Анткени дропто адам көп болот деп көбү бар жака өтүп чыгарып. Kimler birinci orunda aldı деп сиздер ойлойсуздар. Ошентип биринчи команда бир эле складты жок кылган боюнча келиптир. Анда эмесе биринчи команданы да бир аз күзөткөнгө аракет кылабыз. Биринчи команда өтө сонун жерге туруп алышыптыр. Көргөнүздөрдөй эле заправкада. Буларды уже 24 команда кыйла өзүнө келтире салышыптыр. 1x менен уже 24 команданы кыйла өзүнө келтире салышты. Көргөнүздөрдөй эле 1x менен уже аткан тамай соккулардан бери 24 команда ордунда кандай турат экен аларды байкап көрөлүбүз.
Көргөнүңүздөр деле октун учуп келүүлөрүнөн булар жанын толтуруу менен убара болуп жатышат. Ой, булар сыра жатканын көргөнүңүздөр деле 24-командадан Эмо Король резко аркага качууга аракет кылып жатат. Анткени бул жактан тамай өтө мыкты соккулар келип жатканын өзү деле байкап калды. Ошондо 3-команда жана 4-команда 10 адам боюнча турушат. Бул жактан Круткейж деген заправкадагы 1-команда менен көбүрөөк атышканга аракет кылат. 24-команда Ой, Эмо Король деп бул деле өтө мыкты игрок болчу. Муну кимден кеткенин мен байкабай калдым, бирок экрандан сиздер көрүп алсаңыздар болот кимден кеткенин. Ошентип 23-команда өзүнүн тактикасы менен ал саактан нарактан иштегенге аракет кылып жатышат, бирок бул жакта зона бул жакта эмес экен. Ама сокулардан берип жаткан Круткейжин көрүн сокуларын көрүп атсыздар, өзүнүн жанын бир аз өзүнө келтире салды. Дагы көрөбүз. Зона жылганына байланыштуу булар дагы зонага жылып келди. 1-команда өтө сонун немеде турушат, анткени буларда зона болуп жатпайбы? Зона. Зона 24-командага келиптир. 24-команда уже зона өтө катуу кысууда. 24-команда уже мен оюмча өлөт деп мен ойлойм. 24-команда. Силер 1-орунда кетип жаткан болсоңуздар, сиздер 100% ишенем, силер зонада калбаганыңыздарда силерди 1-орунду алат деп. Ошентип жигир жок, ошентип зонага кысылган жигиттер дагы 3-орунду алып калды. Бул жерде Круткейж менен ой бомбаны нак өзүнө эле салып салды го. Круткейж деген жигитке мен ишенип жаткан элем, бирок Круткейжини бомба түшүрүп салды. Достор, эгерде лобби ойноп аткан болсоңуздар, алдыңыздардан Круткейж деген адамды бир аз байкап калган болсоңуздар, эч качан ближний бойго чыкпагыла. Көбүрөөк бомба менен же болбосо артынан атып өлтүрүүгө аракет кылгыла. Ал силерден алдыңыздардан чыгып аткан болсо, эч качан силер аны бир деле буну жыгытып койбосоңуздар, бирок бул жыгыла бербейт. Бул жактан дагы бомба учуп келди. Ой. Бул 23-команда, по-моему, 2-орунду алып калуучудай. Көргөнүңүздөрдөй эле бомба менен ошентип Круткейжден дагы көз жумушту. Бул деле 1-команданын бирөөсүн түшүрдү, ошондой бирге калды. 1-командадан экөө, бирөөсү жыгылган. Агент Кейж деген деле өтө мыкты игрок экен. Көргөнүңүздөр эле 1-командадагы мыкты игроктугун билдирип турат. Неге дегенде түгүнөн жата калып аткан бул деле бир өзүнчө тактикалуу күчтүү игрок десем жаңылышпайм. Достор, ошентип мен да лоббим акырына чейин бүтөйүн деп калыптыр. Азыр экөөнү кимиси жиңген, так көрөбүз жигиттер. Ошентип 1-команда 1-орунду алышты жигиттер. Ошентип сиздерге ийгилик, өтө жакшы ойнодуңуздар. Достор, ошентип холодное оружие или беркиндей жөнөкөй Royal Pass ойнотом. Экөөнүн бирин тандаңыздар. Холодное оружиедан 5 күнүнө 5 күн подряд болот. Жок или оба деген жазууну комментарийге калтырып кетсеңиздер, мен сөзсүз ошону менен сиздерге кой берем. Удачи жигиттер.